Саламатсызбы, урматтуу окурман. Турмуш сабактары 1-китеп. Авторлор Бакыт Жунусалиев жана Жамалбек Жороева. Китепти окуп аудиолоштурган Тирана Токтомаматовна. Турмуш сабагы. Токойдогу жаныбарлардын ичинен бир бугунун мүнөзү кескин өзгөрүлө баштайт. Жаш бугунун мүйүзү бутактанып, көз жоосун алчуудай кооз болуп чоңоет. Жанына мүйүзү кичинекей жана ири жапай эчкилер, камандар келип калса, элик аларды мыскылдап күлөт. Анын жашоосу жакшы болчу, болгону ал буттарына кыжырданып жүрчү. Эч кимге айтпаганы менен ички буттарына нааразы эле. Күндөрдүн биринде токойдон өрт чыгып, жаныбарлардын баары качып калышат. Жаш бугу да башкаларга кошулуп качып жөнөйт. Ошондо ал жактырбаган ичке буттары шамалдай сызып, бардык жаныбарлардын алдына чыгып кетет. Бирок ошол убакта анын сыймыгы болгон кооз мүйүзү калың бактын бутактарына илинип калат. Жаш бугу мүйүзүн чыгарам деп, жулкунуп жатып мүйүзүн ого бетер чийлештирип алат. Жаныбарлардын баары качып кетишет. Өрт болсо улам жакындай берет. Ошентип, жаш бугу жактырбаган ичке, сулуу эмес буттары ага кыйын кезде канчалык жардам бергенин, ал эми текеберленип, эч кимге теңебей, сыймыктанып жүргөн сулуу мүйүзү аны өлүмгө кириптер кылганын ойлоп арман кылат.